Кыргызстанга модернизацияланган Печора-2Б мобилдик зениттик ракеталык комплекси алынып келинди. Бул техника Беларусь Республикасынан сатылып алынган жана Кыргызстандын Коргоо министрлигинин абадан коргонуу күчтөрүнүн куралдануусунда болот. Эгемендүүлүк алгандан бери биринчи жолу бюджеттик каражатка мындай мобилдик зениттик ракеталык комплекс сатылып алынды. Аны каалаган убакта жана каалаган жерде жайгаштырууга болот. Мындан сырткары чет элдик коргонуу ишканаларында Ми-8 көчүрмөн тик учактарын капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп, жүк ташуучу автоунаалар, санитардык унаалар, кичи автобустар сатылып алынган. Президент Садыр Жапаров бүгүнкү күндө эл аралык кырдаал ыкчам өзгөрүп жатканын баса белгилеп, дүйнөнүн ар кайсы аймактарында болуп жаткан куралдуу чыр-чатактар акылга сыйбаган масштабтары жана кесепеттери менен мүнөздөлүп жатканын айтты. Мамлекет башчысы 2021 жылдан тартып аскер бөлүктөрүнө жаңы курал-жарактарды жана аскердик техниканы сатып ала баштаганыбызды эскертип өттү. Мындан сырткары, өткөн жылы аскер кызматчыларынын айлык маяналары алда канча жогорулады. Садыр Жапаров ошондой эле куралдуу күчтөрдү автоунаалар жана автотеттиктер курал-жарак менен камсыздоо максатында тийиштүү каражаттар бөлүнгөнүн белгиледи. Президент куралдуу күчтөрдү чыңдоо максатында көрүлүп жаткан иш-чаралар аскер кызматчылардын моралдык психологиялык абалын бекемдеп, демине дем кошуп, өлкөнүн бекемдигин жана бүтүндүгүн камсыз кылууга чоң өбөлгө түзөт деген ишенимин билдирди. Иш-чара Коргоо министрлигинин бөлүмдөрүнүн өздүк курамынын салтанаттуу өтүүсү менен аяктады.